жаатуу менен ушул жебенин ыргышы менен азыр Кыргызстаныбызда, жергебизде, дүйнө жүзүндө болуп аткан оору, сыркоо, жаман илдеттин баардыгы ушул жыл менен кошо кетсин деп атсаңызчы. жааны кое бердик. Кыздар карагылачы, бизди куттуктоо үчүн, кыргыз элинин маанайын көтөрүү үчүн Т алыстан Аяз ата менен Аяз кыз келе жатат. Азаматсыңар кыздар. Мына карачы Аяз кыз. Биздин кыздарыбыз назик эле болбостон, ушундай чыйрак, мына коркунучтан сактай турган, жамандыктан сактай турган мына ушундай кыргыз эли ушундай баатыр кыздарга бай. Туура айтасыз, чоң ата. Ар бир атылган жа ылайым эле ушул эски жылыбыз менен жамандыктын баарын кууп алып кетсин. Жаңы жылыбызда элибизде тынчтык болсун, оомат болсун. Кыргыз элибиз ар дайым ынтымакта жашай берсин ата. Кандай дейсиз? Кыргыз элинин кыздары кыргызымдын очогун өчүрбөсүн. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Анда эмесе мына ушул кыздардын өнөрүн көргүңүздөр келеби? Албетте, биз ошол үчүн саякатка чыкпадыкпы? Келиңиздер анда. Мына ушул эжекелерибиздин өнөрүн сиздерге тартуу кылалы. Жаа атат, ырдайт десе ырдайт. Келиңиздер отуруп Эң туруңуз. сонун келиңиз ата. Ал эми бул менин жашоом программасынын жаңы жылдык чыгарылышы. Дагы бир жолу баарыңарга салам айтабыз. Менин жанымда манасчы, дастанчы, кыргыздын патриот кыздарынын бири Ширин Сарыгулова. Айтсаңыз, мына ушул оюндун жаштарга кандай тарбиясы бар деп ойлойсуз? Деги эле кандай мааниси бар? Оюн менен жаштарды кайсыл нерсеге тарбияласак болот? Деги эле оюндан эмне алсак болот? Рахмат. Бул илгертен ата бабабыздан келе жаткан, ошол манас доорунан бери келе жаткан жаатуу, жамбы атуу оюндары бул албетте кыргыздын спорт оюндарына кирет. Бул ар бир жаштарды бүт эле кыргызды патриоттуулукка, күчтүүлүккө, эрктүүлүккө жана дагы ар дайым монду дене бойду түз осанка деп коебузго, түз алып жүрүүгө жана баатырдыкка, мергенчиликке биз көчмөн элбиз да. Ошого жакшы биздин салттуу, нартуу, бартуу оюндарга үндөйт. Кыргыздын патриот кыздарынан сурагым келип атат. Сиздин бош убактыңыз кандай өтөт, анан хоббиңиз кандай? Бош ой калган кезде ушу Нурнуска эжеге келип кыздар менен жаатууга аракет кылам. Абдан сонун. Ал эми сиздикичи? Албетте, ушул кыргыз элибиздин маданиятына аралашып, кыргыз элибиздин улуттук аспаптарын аркалагандыктан, ошондой эле биздин бул бош убактымды көбүнчөсү жаа менен алектенип өткөрөм. Абдан жакшы. Келиңиздер анда сиздердин жарышыңыздарга күбө бололу. Айымдар, азаматсыздар. Ширин эже, мына ушул кирип келген 2021-жылды кандай тосуп алдыңыз? Деги эле 2021ден сизден кандай жаңы нерселерди күтсөк болот? Буйруса 2020-жылды узаттык. Анан кийин 2021-ди тосуп алдык. Көптөгөн жакшы энергия, баягы эргүүлөрдү чакырып атабыз. Кудай буйруса, ушул 2021-жыл токчулук, молчулукту алып келген, албетте уй жылы берекенин, майдын, сүттүн көлкүп турган, төгүлүп турган жылы болсун дейли. Жергебизде барчылык, берекечилик болсун. Кудай таалам жаман оору илдетти ушул 2021-де алып келбесин, эч кимдин башына салбасын. Дайыма молчулук, токчулуктун жылы болсун. Албетте биз дагы ушундай кыргыздын патриоттук стилдеги ырларын дем күч менен, жаатуу менен, ат минүү менен, албетте ошол жакшы кадрлар менен кыргыз элине тартуулайбыз. Жаңы жылыңыздар болсун. Ооба, мына ошол 2021-де дагы сизден жакшы жаңы нерселерди күтөбүз. Жаңы жылыңыздар менен. Керигип кагылып, санат жеткиз жаңылык. Кирип келет аздан соң жаңы жылым жаңырып, жаңы бакыт ачылып. Үндү бийик созолу, күлкү менен, шат менен жаңы жылды тосолу. Алгылар кесени, азыр ырдын кезеги. Солу бассын өмүрлөр, со жүрөлү дешели, со жүрөлү дешели. Үндү бийик созолу, күлкү менен, шат менен жаңы жылды тосолу. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен.